Саламатсыңар балдар, биз өткөн сабакта көркөм өнөр сабагынан түстөрдүн жашоо турмушубуздагы орду жана мааниси, түстөр аркылуу түрдүү образдын берилиши деген теманы өткөнбүз. Өткөн сабакта түстөр жөнүндө кеңири маалымат алганбыз, алардын турмуштагы орду, мааниси, алардын кантип алынышы жөнүндө айтып өткөнбүз. Эми ошого кошумча тема түстөр аркылуу түрдүү образдын берилиши деген теманы өтөбүз бүгүн. Сабагыбыздын максаты түстөр аркылуу ар кандай образды жаратууну үйрөнөсүңөр. Түстөрдү живопись менен байланыштырып, көркөм чыгармачылык менен жарашыктуу иштей билүүгө көнүгүшөсүңөр. Түрдүү ыкмаларды колдонуп, өз алдыңарча иштөөгө жана ал ишти аткарууда техникалык коопсуздугун эрежелерин сактоого үйрөнөсүңөр. Балдар, буга чейин түстөргө байланышкан түрдүү техникадагы иштерди аткарып келдик. Бүгүн бул сабакта жаңы ыкмадагы ишти аткарабыз. Ал ыкма гратаж деп аталат. Гратаж деген сөз француз тилинен алынган. Кыргызчага которгондо кыра чийип сүрөттөп тартуу деген сөздү түшүндүрөт. Гратаж техникасы бул түрдүү түстөр менен үстү-үстүнө капталып боелгон баракты же картон кагазды учу бар калемсап же учу учтуу каражаттар менен кыра чийип сүрөттөп тартуу ыкмасын айтабыз. Бул ыкманы айрым учурларда плоскография деп аташат. Балдар, бул сабакты баштадык. Биз бул сабакты аткарууда түрдүү карандашыбыз керек болот бизге. Боектор, акварель боегу, гуашь боегу, кыл калем, суу, суюк самын, жидкий мыло суюк самын, же болбосо коюк шампунь, учу учтуу каражаттар керек болот. Буну биринчи класс, мисалы үчүн 5-класстар деле аткарса болот. Түстүү карандаш менен биринчи бояй аласыңар. Эгерде түстүү карандашыңар жок болсо, өзүңөрдө эмне керек болсо, бар болсо, мисалы үчүн гуашь боег, акварель боег менен биринчи бояй аласыңар. Аны менен боеп, кургатып, андан кийин ал кургагандан кийин гуашь боегун аласыңар. Ар кандай гуашь боегу менен алсаңар боло берет. Мисалы үчүн кара гуашь боегун алып, кыл калем жардамы менен аны койрутасыңар, бир идишке салып аласыңар. Бир идишке салып, ага суюк самынды кошосуңар. Силер көрүп тургандай эле суюк самынды. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запиликает на скрипке. 2 тамчы кошту. С голубого ручейка. Суюк самынды 2 тамчы кошуп, аралаштырып, Ну а дружба начинается с улыбки. аралаштырып, ал даяр болгондо, баягы түрдүү карандаш менен боегон барагыңарга, катуу баракпы же бир баракка, аны сүйкөп чыгасыңар, боеп чыгасыңар, сүйкөп. Аны сүйкөгөндө 2 жолу дагы сүйкөсөңөр болот балдар. Биринчи сүйкөгөнүңөрдү кургатып, андан кийин экинчи жолу сүйкөсөңөр дагы болот. Ал кургагандан кийин сүйкөшүңөр керек. Биринчи боегондо баягы карандашты менен боеп атпайбы, бул кыз силер карандаш эмес, акварель боегуңар менен боеп, ал кургагандан кийин каалагандай боесоңор боло берет. Эгерде бир гүл тарта турган болсоңор, ошол кара боектун үстүнөн кийин ошол гүлдүн түсүн кандай берген болсоңор, ошондой кылып боесоңор. Мына даяр болду мына кыздын. Кургаптыр мына. Кургап даяр болду. Эми анын үстүнө катуу учтуу нерсе менен сүрөт тарта баштайсыңар. Мына даяр болду. Кургап даяр болду. Куртасыңар балдар. Жакшылап кургатышыңар керек. Ошону 2 кабат боесоңор дагы болот. Аны аткаруу үчүн учтуу нерсе, мына зубочистка менен тарсаңар деле болот сүрөтүңөрдү. Кыл калемиңердин арка жагы менен тарсаңар болот. Кайчы менен кырсаңар деле болот. Вилканын тиши менен кырып койсоңор деле болот. Була пластигин кескен таякчаңар менен, бычактын учу менен деле кырсаңар болот.
Бирок бизде кайчы, пычак, мучу, мына запас түгөнүп калган бурчканы башы менен деле кырып аткарсаңар болот. Калемченин ушчагы. Дружба начинается с улыбки. С Ушты. голубого ручейка начинается река. Ну а дружба Мен начинается с улыбки. От улыбки солнечной одной. Мына балдар ушул кайчы, макарон менен деле чечиңер болот экен. Добрый лес. Мына кыл калемдин арт жагы менен сызып атат балдар. Ана баягы аткарганда мына кызды көрсөткөндөй эле кайчы, пычак алып Тогда наверняка аткарбашыңар керек. вдруг Эки запляшут ат болбосоңор облака, и колтууракта кузнечик балдар. Аны запиликает на колдонбой скрипке. койсоңор керек. С Мына ушчу шиш голубого ручейка деген мына кыл калемдин начинается уч жагы арка жак. река. А Абдан дружба кыйналып начинается каласың. с Тизеде улыбки. баягы зубочистка ошол эле жакшы болуш керек. Болбосо мурчканын запас түгөнүп калган. Ана көрдүңөр силер астына бердиңер эле го мурда. От улыбки Тур карандаш менен. станет всем теплей. Ошону сызганыңарда ошол түс чыгып атат да, И даже көрсөңөр. маленькой улитке. Мына кыз пейзаж тартат, күн, мына толо. Повсюду на земле Ошондой өзүңөрдүн лампочки кандай сүрөт включаются каалаган болсоңор, улыбки. ошону тартсаңар болот. Тогда Силер өзүңөрдүн окуу китебиңердин 91 бетин карасаңар, ошо кандай сүрөттөр тартылгандыгын көрөсүңөр. Анан астында боеп аткан мезгилде балдар, ошол сүрөттү кайсы жерге келгенде кайсы түс чыга турганын пландап алып туруп, гуашыңарды, акварель боегуңарды астына же болбосо түр карандашыңарды ошого пландап туруп боесоңор болот да. Анан үстүнө кара неме бересиңер го, гуаш. Ошого чейинги боек кайсы жерине, мисалы үчүн мына дарак чыгып атканда, силердин дарактын башы жашыл болуш керек да. Ошол жашыл түс ошол дарактын тушунан чыгыш керек да. Мисалы үчүн мына сөңгөгү турат го, сөңгөгү турган жерден мисалы үчүн күрөң чыгышы мүмкүн. Ошондой да. Кааласаңар мына тартып аткан дарактарыңарды уштуу неме менен толук кырып алып салсаңар да болот. Мисалы үчүн жашыл жагы, нар жагы, өтө жагында күрөң жагы дарагы болуп туруп, үстүнө жашыл, астына күрөң болуп боек болуп чыгышы мүмкүн. Мына сызып эле атат да, силер ошол учу шиш нерсе менен толук неме кылып койсоңор болот, ичини сызып чыгарып салсаңар болот да. Ошо мисалы үчүн мына гүл тартып аткан болсо, гүлдүн ичи кызыл болуп чыгып калат да. Түшүнүп атасыңар балдар, мисалы үчүн мына күндү тартканда ошо күндүн ортосуну көбүрөөк кырсаңар, ошол жерден сары же болбосо дагы бир башка түс чыгарам десеңер, кызыл түс чыгарам десеңер, ошол учу шиш нерсе менен көбүрөөк кырып койсоңор болот да. Ошондо ошол түс толук чыгат. Рапаж менен иштегенде От улыбки станет всем теплее. ар кандай ыкманы И слону, пайдалансаңар и болот. даже маленькой улитке. Так пускай повсюду на земле будто лампочки включаются улыбки. Балдар уун бүткөндөн Тогда кийин наверняка вдруг запляшут облака, и бүткөнүңөр кузнечик бацага запиликает на скрипке. С голубого ручейка же болбосо начинается река. Ну а дружба начинается с анан бул сабак улыбки. үчүн С жыйынтыктоо голубого ишкол. ручейка Бул сабакты тартууда, бул сабактын несин силерге бул осма кызыктуу болду. Жана буну аткарууда кандай кыйынчылыктарга туш болдуңар? Ошол жөнүндө ошого жооп бересиңер жумуштештериңерге. Анан тартып бүткөнүңөрдөн кийин WhatsApp аркылуу мага жибере бересиңер балдар. Кандай суроолоруңар болсо, кандай түшүнбөгөн жерлериңер болсо, менден сурасаңар болот балдар. И тогда наверняка вдруг Саламатта запляшут облака.